Assalamu alaikum, урматтуу Профсоюз KG YouTube каналын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Мен бүгүн сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы. Бүгүн биз кайрадан эле биздин кичинекей чакан клиникабызда коноктобуз. Биздин адресибиз улица Вековая 21, строение 1де жайгашкан. Метро Римская 3 выходтан чыгып келгенде эле мына Профтех сервис деген зданиянын ичиндебиз. Мурда бул жерде билесиздер, офисибиз бар болчу. Бирок азыр дагы бул жакта буйруса аренда боюнча офисибиз болот. Андыктан здравствуйте, Рубен Викторович. Андыктан сиздерди барыңыздарды биздин офисте, клиникада күтөбүз. Бул жакта азыр кандай акциялар болуп атат, кандай массаждын түрлөрү болуп атат, ошол тууралуу айтып бермекчимин. Биз менен бирге болуп, бул видеону башкаларга да бөлүшүп, комментарий жазып, лайктан басып коюңуздар. Сиздердин колдооңуздар менен биз бийиктикке бирге жетебиз. Андыктан жүрүңүздөр, кеттик. Здравствуйте. 101 можно пройти? Туугандар, дагы бир кыстырма. Азыркы учурда Москва шаарында бардык жакта эле регистрация проблемасы, бирок биз регистрация жасабайбыз. Биз сиздерге трудовой договор жасап берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Официальный трудовой договор жасап бере алабыз. Кимге керек болгон болсо, могу төмөндө көрсөтүлгөн номер менен байланышкыла. Силерге трудовой договор жасап берет. Трудовой договордун негизинде барып регистрацияңыздарды продлевать этип аласыздар. Жана ошондой эле ИНН, СНИЛС, ОМС керек болгон болсо дагы ушул көрсөтүлгөн номер менен байланышсаңар жардам берет. Жана азыркы учурда дагы бир кыстырып айтып кетейин. Кисарт маселеси, кээ бир жаңы келген мекендештер болсо, бизге кайрылсаңыздар, жардам берүүгө даярбыз. Андыктан келиңиздер, бири-бирибизге көмөк көргүзөлү. Андыктан туугандар, бул жерге келип келсеңиздер, сиздер бир эле массаж эмес, кыргызстанский атмосферада тосуп алат. Биздин бул жерде кыргызстанский ар кандай суусундуктар, окшогон бадырак жеп көргөнсүздөрбү? Жана ошондой эле детствобуздагы эсиңиздерде болсо кукурузалар бар. Анан ошондой эле Кыргызстандын болгон суусундуктары бар. Жада калса альбенини сагынсаңыздар керек, альбенилер, куруттар бар. Келе бересиздер, бул жерге келсеңиздер, мынакей биздин администрация тосуп алып, андан кийин ичкерide массаж боюнча сөз кылабыз. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Кандайсыз күнүңүз эже? Жакшысызбы? Биз бүгүн YouTube каналдабыз. Биринчиден эл менен амандашып койсоңуз деле боло берет. Assalamu alaikum, урматтуу жердештер. Улуу Рамазан айыңыздар кут болсун, кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Рахмат. Биз мурда дагы YouTube каналыбызга видео чыгарганбыз. Ал убакта бул жакты мынчалык өнүктүрө эле келек. Азыр кандай акциялар болуп атат, кайсы массаждын түрлөрүн жазып атасыз, канча жылдык опытыңыз бар, ошол боюнча дагы айтып койбойсузбу? Массаждын баардык түрүн жасайбыз. 6 жылдан бери бул кесип менен алектенип келем. 4,5 жыл Турцияда иштегем. Эми Россия үчүн кызмат кылууга даяр болуп, Россияда кызмат кылып атам. Жердештерибиз үчүн, ден соолугу үчүн кам көргөнгө даярбыз. Биз күнүгө эле көрүп атабыз. Биз көбүнчө лечебный массаж жасайбыз. Лечебный массаждын баардык түрлөрү жасалат. Жана фитобочка бар бизде. Фитобочка абдан пайдалуу. Денедеги шлактар чүрөт, туздар жибит берип, мага аябай жардамчы болот да. Бул жакта азыр как раз фитобочка деп калдыңыз. Фитобочкада отурган адам менен бир маек кылалы, анан кайра сиз менен сүйлөшөлү, э? Достор, бизде эсиңиздерде болсо керек, Нур KG тарткан болчу, Нурмбет мырза. Бул жакта фитобочка бизде ал убакта бирөө эле болчу, азыр 2 фитобочка коюп койдук. Азыр сиздер семьяңыздар менен, келинчегиңиз менен байкелер келсеңер болот, же болбосо достор болуп келсеңиздер, күтпөстөн 2 фитобочка отуруп, андан кийин массаж ала алсаңыздар болот. Бизде орозо ичи болгону фитобочка массаж менен биригип 700 рубльдан болуп аткан. Ал эми бул байкебиз болсо уже бизге 5-6 күндөн бери каттап атат. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Тердин чыккан, Кандай эмне результаттар бар? Мен күнүгө сурап коем бул байкеден, кандай жакшы болуп калдыңарбы депчи. Результаттар жакшы. Ошо келгенде могу фитобочканын 100 градустан отуруп атканбыз, азыр болсо 40ка түшүп калдык, уже чыдабай калдык. Сыйыктар чыкты, жакшы. Дездолук жакшы сезип калдым, кыймыл жакшы болуп калды. Ошо массаждар жардам берип атат, лечебный массаж алып атабыз, банка коюп атат, от менен массаж кылып атат. В общем, жакшы сервис, мага жакты да негизи эле. Ошо баарына айтып өтөм, ден соолукту карагыла, ден соолук керек. Ден соолукту эч кайсы жерден сатып ала албайсыңар. Только бияка келип лечение кылдырып эле кетишиңер, ошол силерге жардам бериши мүмкүн.
ден соолук үчүн базарда жок дегендей келип лечение кылып тургула. Жакшы. Вот кимден досуңардан угуп келгенсиң? Мен Руслан деген досум бар болчу, ошо бети инсульт болуп, бир жак бети иштебей калганынан анан ошол бетти ушул жерге келип, бир жак бетин иштетип, монтип түздөп алгандан кийин мен дагы ошого карап, значит, бу жерде жакшы адамдар иштеткен, жакшы ушундай качестволор бар экен деп ошого эмне кылып, ошондон келгенмин да биякачы. Келип ошо келгениме ыраазымын абдан. Сонун ден соолук жакшы. Туугандар, да, ушул боюнча бир кыстырып кетейин. Бизде микроинсульт боюнча атайын аппарат алганбыз Кытайдан. Ал иглотерапия кылат, массаждын 12 түрүн аткарат. Андыктан ошол боюнча дагы сиздер проблемаңыздар бар болгон болсо, микроинсульт алган болсоңуздар, биз сиздерге жардам берүүгө себепчи болуп калышыбыз мүмкүн. Андыктан ал боюнча да келсеңиздер болот. Туугандар, бизде получается фитобочкага отурасыздар, фитобочкадан кийин душка киресиздер. Душтан чыккандан кийин сиздерге бул жакта массаж кылып берет. Массаждын баардык түрүн жасайбыз. Мануальный терапия, хиджама, иглотерапия жана ошондой эле мондай аппараттар менен дененин баарын катып калган эттердин баарын жумшартып, андан кийин атайын Индиядан келген таштар бар, сууктарды чыгаруучу, бөйрөккө суук тийген болсо, мужской органдарга, трубкаларга суук тийген болсо, ошолордун баарын тең без укола, там без таблеток эжекебиз дарылап келатат. Ал эми бул айткан болсо, жанагы биздин 12 түр жасаган аппаратыбыз. Андан тышкары усталость, зрение, жанагы азыркы учурда кыздар эмеде иштеп атпайбы? Маникюр, педикюрда, салонда иштешип атат. Анан ошолор постоянно карай берип, көздүн усталасы, зрениянын кетиши дагы начарлайт. Ага дагы атайын ошо аппаратыбыз бар. Көздүн зрениясын жакшыртууга, эс алдырууга жардам берет. Жана ошондой эле биздин Кундуз эжекебиз кичинекей балдарга, 12 жашка чейинки балдарга бесплатный услуга көргүзөбүз. Эгерде балдарыңыздарда кандайдыр бир ичи катып, же болбосо колдору катып, же бир кандайдыр бир массаж керек болгон болсо, 12 жашка чейин бизде бесплатный услуга бар. Андыктан балдарыңыздарды дагы биздин клиникага алып келсеңиздер болот. Жылмайуу менен күтүп алып, бул жерде массаж кылып берүүгө даярбыз. Турабы? Лечебный массаж алган адамдын бирөөсүнө бесплатный жолдошу болобу, туугандары болобу, таанышы болобу, алып келип белек катары 1 саат массаж алса болот. Туугандар, эгерде сиздер лечебный массаж алсаңыздар, өзүңүз алсаңыз, кийин тууганыңызды же досуңузду же келинчегиңизди же күйөөңүздү алып келсеңиз, ал адамга 1 саат массаж бекер кылып беребиз. Кымбаттуу мекендештер, ал эми дагы бизде бул жерде дагы бир главный нерсе бул мануальный терапия. Көптөр Москвада кырсыктап калат, бел ооруп калат, грыжа, остеохондроз, артроз оорулары, баш оорулар, моюндун кайрылбай калышы, ошолордун баардыгына костоправство, мындайча айтканда сыныгчы деп коет бизде кыргыздарда. Бизде биздин инибиз Эрмек иш алып барат. Мурда мен дагы өзүм иштечимин ушул жерде. Азыр деле бош убакта ушул жердемин. Андыктан сиздерде кандайдыр бир ушул оорулардын бирөөсү бар болгон болсо, белиңиздер сыздап ооруп аткан болсо, же тура албай жаткан болсоңуздар, колуңуздар чыгып кеткен болсо, Эрмек инибиз ушул жерде иш алып барат. Эрмек, бир сир айтып бербейсиңби сөбөт боюнча? Assalamu alaikum туугандар. Сөбөт боюнча эмне дейбиз? Кимдин бели ооруп, бутуна тартып, моюн, баш, көз, далы, омурткалар ооруган болсо келе берсеңер болот. Баарын үйрөнгөнбүз, баарын окуганбыз. Биз деле Данияр мырзадан, Данияр байкеден окуганбыз. Бул жерде анын дагы эле сертификаттары жатат. Бул байкебиз менен ушул жерде ачканбыз. Может быть, билгендер болсо, Данияр байкени Москвада баары эле таанып калды окшойт, көптөр эле. Ошондуктан эгер сиздерге мануалист терапевт керек болгон болсо эле келе бересиздер. Ал эми бизде дагы эскертип кетейин, көп вопрос болот рентген боюнча. Бизде рентген жок, кыргыздардын бир да рентгени жок. Москвада ал өтө кымбат нерсе. Ошондуктан биздин жаныбызда эле рентген бар. Эгер сиздерге рентген керек болгон болсо, 3 минуталык жолдо рентген бар. Ага дагы томографияга түшүп, андан кийин бизге алып келсеңиздер, көрүп берүүгө даярбыз. Ал эми туугандар, барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун, кылган ниетиңер кабыл болсун. Аллах таалам жалаң жакшылыктарды берсин.
Сиздер менен мен Тимур Курманбеков жана клиника инсан болду. Баарыңыздарды жылмаюу менен ушул клиникада күтөбүз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, амандашканча сак саламат болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.